Эрлан Жанышбек уулу жасап жаткан трюктар спорттун трекинг деп аталган түрүнө кирет. Анда 5тен ашык көнүгүү болсо, алар бири-биринен айырмаланып, ар кандай өзгөчөлүктөргө ээ. Көнүгүүлөрдүн эң кыйыны жерден көтөрүлүп, абада 3-4 жолу айланган көрүнүштү айтса болот. Аны өздөштүрүү дас ыккан каскадерлор үчүн кеминде 1 айды талап кылат. Бул спорттун өзү трекинг деген спорт. Бул спорт менен мен 12 жылдан бери секирем. Азыр кылган трюк бул корк, хук, тажан рейс, фул корк деп аталат. Бул трюктун негизи 1 жылда кылса болот, бирок бул азыр жерде болгондуктан бул формада эмес, бир аз эң оңой ушул. Бул кыйындары бар, дабл айланса болот, двойной, тройной айланса болот, 4 айланып чыкса болот, ушундай уровень болуп кете берет. Мен ушул спорт менен өмүр бою бутка турган үйрөнсөм, каскадерский школага келгенде мен жыгылган үйрөндүм. Бул жыгылган бул турган караганда кыйыныраак экен. Көпчүлүк кызыгып көргөн тасмаларда дал ушундай трюктардын аркасында кыргызстандык каскадерлор турарын көпчүлүк биле бербейт. Алар белгилүү кино жылдыздары менен дүйнөлүк деңгээлдеги фильмдерге тартылып, каскадерлук чеберчиликтерин көрсөтүп келишүүдө. Атап айтсак, алар Голливуд жылдызы Джет Ли катышкан Мулан фильмине тартылышты. Баш аягы болуп 20дан ашык тасмаларда ролдорду жаратышты. Учурда 30дай каскадер мекендешибиз эл аралык деңгээлдеги Nomad Stance тобунда эмгектенишүүдө. Тайпага Кыргызстандан тышкары дүйнөнүн булуң бурчтарынан дагы каскадерлор мүчөп, жыл сайын АКШда өткөрүлгөн каскадерлордун эл аралык Таурус сыйлыгына аталган топ өздөрү такталган фильмдерди сунуштап келүүдө. Былтыр казакстандык режиссер Аккан Сатаев тарткан Томирист көркөм тасмасы фестивалга сунушталып, мыкты актердук чеберчилик номинациясын жеңип алган. Баш байге катары колодон жасалган канаттуу бука статуэткасы тапшырылган. Бул сыйлык эми бизге аябай өзгөчө барктуу да. Бул үчүн болсо канча кан төгүлгөн, канча тер төгүлгөн, кандай гана трюктерди кылган жокпуз, кандай гана тобокелчиликке келген жокпуз. Ошон аябай чоң жумуш кылганбыз да. Ушуну алыш үчүн ушул дүйнө жүзүндө каскадерлор бар болсо аракет кылышат. Аракет кылып туруп ошол ким ушуга татыктуу болсо ошолор алат. Учурда кыргызстандык каскадерлор өз мекенинде фильм тартып жатышыптыр. Бирок ал кайсы жанрда жана кайда тартылып жатканын азырынча сыр кылып ачыкташкан жок. Аны менен катар дүйнөлүк деңгээлдеги кино тартууга кам көрүп жатышканын билдиришти. Белгилүү актер жана режиссер Джеки Чан менен эл аралык деңгээлде көркөм тасма тартуунун үстүндө сүйлөшүүлөрдү да жүрүп жатканы маалым болду. Дүйшөн Шаршембеков, Турган Ниязов, НТС.